Саламатсыздарбы? Сабактарды кызыктуу өткөрүү үчүн Flippity сайтын колдонсоңуздар болот. Flippity сайтын колдонуу үчүн Chrome браузерини ишке киргизесиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси flippity.net деп жазылат. Flippity.net деп жазып, Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы страницасы ушундай болуп ачылат. Бул сайтка эч кандай катталуунун кажети жок. Сайт менен иштөө үчүн Google аккаунт жана Google таблица болсо жетиштүү. Сайттын страницасы англис тилинде жүктөлөт. Эгерде сиз англис тилине түшүнбөй жатсаңыз, анда бул страницаны орус тилине которуп алсаңыз болот. Орус тилине которуу үчүн адрестик жолчонун оң тарабында перевести этүү страницу деген баскыч бар. Эгерде бул жерде андай баскыч жок болсо, кантип которобуз? Ал үчүн мыштын көрсөткүчүн экрандын страницанын бош жерине алып барып туруп эле мыштын оң жак баскычын басабыз. Контекстик менюдан перевести на русский дегенди тандап коебуз. Перевести на русский дегенди тандап койгонубузда страница орус тилине которулуп калат. Бул жерден дагы перевести эту страницу деген баскыч чыгып калат. Эми бул сайтта 20га жакын шаблондор бар. Ушул шаблондорду өзгөртүп алып, сабактарды кызыктуу өткөрсөңүздөр болот. Бул шаблондордун ичинен биз 4-чүдө турган выбор случайного имени Flippity деген шаблонду колдонобуз. Сиздер сабак өтүүдө окуучуларга тапшырма берип, окуучуларды доскага чыгарууда же болбосо окуучуларды ар кандай топторго бөлүп иштөөдө кыйынчылыктар болуп атса, анда ушул шаблонду колдонсоңуздар болот. Шаблонду колдонуу үчүн инструкция шаблону деген баскычты басабыз. Инструкция шаблону деген баскычты басканыбызда төмөнкүдөй страница жүктөлөт. Инструкция шаблону деген баскычты басканыбызда ушундай инструкция жүктөлөт. Бул жерден кайра русский дегенди тандап койсок, бул шаблон орус тилине которулат. Эми бул жерден биз шаблонду өзгөртүү үчүн бул жакта биринчи кадамдагы сделайте копию этого шаблона деген текстте этого шаблона деген шилтеме бар. Ушул шилтемени басабыз. Шилтемени басканыбызда копия документа деп өзүнчө вкладка ачылат. Бул жерден документтин копиясын түзүп алышыбыз керек. Документтин копиясын түзүү үчүн создать копию баскычын басабыз. Создать копию баскычын басканыбызда Google таблица жүктөлөт. Бул жерде көк фон менен берилген ячейкаларды өзгөртпөйбүз. Андан кийин экинчи сапта предметтердин аталышы турат. Сиздер бул жерге өзүңүздөр каалаган предметтерди жазып алсаңыздар болот. Ошондой эле бул жака оң тарабына дагы башка предметтерди кошуп алсаңыздар болот. Бул жерден предметтердин аталышын өзгөртүп койсок болот. Мисалы, математика биринчи сабак деп өзгөртүп коебуз. Андан кийин экинчи мамычадагы предметтин аталышын дагы өзгөртүп койсок болот. Мисалы, математика экинчи сабак деп. Экинчи сабакка дагы өзүнчө жазып койсоңуздар болот. Бул жерге мисалы биология деп жазып койсоңуздар болот. Ал эми бул жака мисалы физика деп предметтерди жазып өзгөртүп коесуздар. Бул жака дагы предметтерди кошуп кете берсеңиздер болот. Эгерде бул жака предметтерди кошо турган болсоңуздар, анда бул жерде click here деген текстти дагы бул жака копировать этип алып келип коюшуңуздар керек. Андан кийин ар бир сапта окуучулардын аттары жазылып турат. Сиздер дагы бул жака өзүңүздөрдүн окуучуларыңыздардын аттарыны киргизип койсоңуздар болот. Мисалы, бул жерге Асан, андан кийин экинчи сапка Аптылек, үчүнчү сапка Марал. Ушундай кылып класстагы окуучуларыңыздардын аттарыны киргизип коесуздар.
бул жака ушундай кылып жазып бересиздер. Жана башка. Бул жерден мисалы ашыкча окуучулар бар болсо, бул жактан окуучуларды өчүрүп таштайсыздар. Өчүрүп койсоңуздар болот. Ал эми ушул эле окуучулар экинчи сабакка кире турган болсо, мына экинчи сабакка ушул эле окуучуларды белгилеп туруп, бул жака алып келип койсоңуздар болот. Копировать этип, бул жака алып келип койдук. Андан кийин бул жерге мисалы Данияр деп коет. Экинчиге дагы бир окуучуну көбүрөөк кошуп коет. Бул жерден ашыкча окуучуларды белгилеп туруп, удалить этип койсок болот. Мына кийинки биологияга дагы окуучуларды кошуп чыгабыз ушундай эле кылып. Мына окуучуларды коштук, ашыкча окуучулар болсо, ашыкча окуучуларды өчүрүп коебуз. Андан кийин астына канча окуучуңуз бар болсо, ошол окуучулардын баарын бул жака тизмесин аттарын жазып чыксаңыз болот. Бул жерден ашыкча тексттерди өчүрүп коелу. Ушундай кылып шаблонду өзгөртүп алдык. Шаблонду өзгөртүп алгандан кийин бул жерде кааласаңыздар ушул листтин аталышын өзгөртүп алсаңыздар да болот. Ал үчүн ушул стрелканы басып туруп, бул жерден переименовать деген баскычты басып, листтин аталышын өзгөртүп койсоңуздар болот. Эми бул шаблонду иштетүү үчүн кантип иштетебиз? Ал үчүн саттын биринчи сатта ар бир мамычанын аталышы турат. Ушул биринчи математикада биринчи сабакта окуучуларды доскага чыгарууну же окуучуларды топторго бөлүүнү кааласаңыз, анда биринчи мамычадагы click here деген шилтемеге мышты алып барсак, мыштын астынан шилтеме чыгат. Шилтемени көчүрүп алуу үчүн бул жерден копировать баскычын басабыз. Копировать баскычын баскандан кийин бул жактан жаңы вкладка ачып, бул жерге шилтемени коебуз дагы. Чоң экрандан окуучуларга чагылдырабыз. Окуучуларга чагылдырабыз дагы. Бүгүн ушундай болуп чыгат. Бул жерден орус тилине которуп алсаңыздар болот. Кааласаңыздар орус тилине которсоңуздар, бул жердеги баскычтардын баары орус тилине которулат. Бул жерде мына математика биринчи сабак. Демек, биринчи сабакты өтүп атканыңыздарда ушул математика биринчи сабак дегенди тандап алсаңыздар болот. Андан кийин сиздер окуучуларды доскага чыгаруу үчүн ушул рандомду колдонсоңуздар болот. Анткени окуучуларды доскага чыгарууда компьютер аркылуу тандасаңыздар, окуучулар көбүрөөк ишенет. Айрым окуучуларда ар кандай бүдөмүк ойлор болуп калышы мүмкүн. Кээ бир окуучулардан сурасаңыз, мисалы, агай жеңил суроо келгенде баланчадан сурап койду, оор суроо келгенде менден гана сурай берет дегендей бүдөмүк ойлорду айтышы мүмкүн. Ошондуктан сиздер окуучулардын доскага чыгышын дагы компьютер аркылуу рандом менен тандап койсоңуздар болот. Мына компьютер бизде кайсы окуучуну тандап берсе, ошол окуучу тапшырманы аткаруу үчүн доскага чыгат деп. Бул экранды чоң кылып, мындай кылып чагылдырып койсоңуздар да болот. Мына чоң кылып чагылдырып койсоңуздар. Эми окуучуларды кантип тандайбыз? Окуучуларды тандоо үчүн бул жерден стрелканы басабыз. Стрелканы басканыбызда мына айланат. Доскага каникей чыгат. Андан кийин дагы ушул баскычты басабыз. Басканыбызда доскага Асан чыгат. Ушундай дагы басабыз. Басканыбызда бизге компьютер окуучуларды тандап берет. Мына кайрадан каникей чыгат. Дагы басабыз. Доспол чыгат. Андан кийин экранды кичирейтүү үчүн кайрадан бул жерде баскыч бассак, экран кичирейт. Окуучулардын доскага чыгышын ушундай жол менен тандап чыгарсаңыздар болот. Барабан аркылуу
Кийинкиси одно имя. Одно имя деген тандасак, бул жерден мына бизге доскага кыз жибек чыгат. Андан кийин ушул жердеги стрелканы басып койсоңуздар дагы тандап берет. Каникей чыгат. Дагы бассак Асан чыгат. Актилек чыгат. Ушундай кылып тандасаңыздар да болот. Марал чыгат. Кийинкиси расстановка. Расстановка кылганда ушундай чыгат. Бул жерден окуучуларды ирети менен жайгаштырат. Биринчи доскага кыз жибек чыгат, экинчи Каникей чыгат, үчүнчү Асан чыгат, төртүнчү Актилек чыгат, бешинчи Марал чыгат. Же болбосо бул жерден азыр бизге доскага Марал чыгат. Андан кийин мындай кылып тандайбыз. Нуртилек чыгат. Дагы басабыз, Досбол чыгат. Ушундай кылып тандасаңыздар да болот. Эми окуучуларды топторго бөлүү керек болсо кантип бөлөбүз? Окуучуларды эки топко бөлүү керек болсо, экиден кылып топторго бөлүү керек болсо, ар бир топто экиден гана окуучу болуш керек. Ал үчүн группы по 2 человека дегенди тандайбыз. Мына бизге окуучуларды эки-экиден кылып 4 топко бөлүп берди, бирок 4-үнчү топто бир эле окуучу болду. Анткени окуучулардын саны так болгондуктан 4-үнчү топко бир эле окуучу болду. Бул жерден ушул белгини бассаңыздар, окуучуларды алмаштырат. Мисалы, окуучулар макул эмес болуп калышы мүмкүн. Жок, биз мындай бөлүнүшкө каршыбыз, кайрадан бөлүңүз десе, анда ушул баскычты басып койсок, бизди окуучуларды кайрадан бөлөт. Ал эми кийинкиси группа по 3 человека дегенди баса турган болсок, окуучуларды 3төн кылып топторго бөлөт. Бул жерде мына 3төн кылып бөлдү. Ушундай бөлгөн учурда окуучулар жок, мындай бөлүнүшүнө биз макул эмеспиз, кайрадан бөлүңүз десе, анда ушул баскычты бассак, мына кайрадан бөлөт. Ушундай кылып бөлсөңүздөр болот. Окуучуларды 4төн кылып бөлүү үчүн группа из 4 человека мына 4төн кылып бөлөт. Бул жерде биринчи топто 4 окуучу, экинчи топто 3 окуучу. Биз бул бөлүнүүгө макул эмеспиз десе, бул баскычты басып койсоңуздар, ушундай кылып бөлүп берет. Кийинкиси ар бир топто 5 окуучудан турган топторго бөлөт. Мына 5 окуучудан кылып бөлдү. Андан кийин эки тайпага бөлүү керек болсо, бул жерде две команды десек, мына эки тайпага бөлөт окуучуларды. Окуучулар жок, мындай бөлүнүшүгө макул эмеспиз десе, бул жерде бассаңыздар, окуучуларды алмаштырат. 3 топко бөлүү керек болсо, 3тү тандасак, мына окуучуларды 3 топко бөлөт. Эгерде окуучуларды 4 топко бөлүүнү кааласаңыздар, мына 4 топко бөлүп берет. 5 топко бөлүүнү кааласаңыздар, 5 тандасаңыздар, 5 топко бөлүп берет. Бул жерден ушуну бассаңыздар, кайра мурдагысыга алмаштырат. Ушундай кылып окуучуларды доскага чыгарып, топторго бөлүп иштесеңиздер болот. Эми бул жерден математика биринчи сабак болду. Математика экинчи сабакты иштетүү үчүн мына ушул экинчи мамычадагы шилтемеге мышталып барабыз. Шилтемени көчүрөбүз. Бул жакка алып келип шилтемени коебуз. Окуучулар экинчи сабакка кирген учурда, экинчи сабакта башка класс кириши мүмкүн. Ошол класстагы окуучулардын аты жөнүн киргизип коесуздар. Жанагындай эле, ошонун өзүндөй эле кылып иштете бересиздер. Ар бир предметке, ар бир класстагы окуучулардын аты жөнүн жазып коесуздар. Бул жерде мисалы биология предметиге 6 класстын окуучулары келсе, бул жерге биологияга 6 класстын окуучуларын жазган болушуңуз мүмкүн. Бул шилтемени иштетүү үчүн ошол мамычанын аталышындагы click here деген сөзгө мышты алып барсак, шилтемеге астынан шилтеме чыгат. Шилтемени көчүрүп алабыз. Андан кийин бул жака шилтемени коебуз дагы. Enter басканыбызда бул жүктөлөт. Бул жерден биология деп чыгат. Бул жерден орус тилине которуп алсак болот. Бул экранды сиздер проектордун жардамында чоң кылып чагылдырып койсоңуздар болот. Андан кийин окуучулардын доскага чакыра баштайсыздар. Окуучулардын доскага чыгышын компьютер тандап берет. Бул жерден ушул жебени бассак, мына айланат.
бизге доскага кыз жибек чыгат деп. Одно имя жанагындай эле бизге доскага ак тилек чыгат, Каникей чыгат. Расстановка бизге Каникей чыгат, Асан чыгат, Марал чыгат деп ушундай кылып. Ал эми бул жактан жанагындай эле группаларга бөлсөңүздөр болот. 2 адамдан турган группаларга, 3 адамдан турган группаларга, 4 адамдан, 5 адамдан турган группаларга. Ал эми бул жакта 2 топко бөлсөңүздөр болот, 3 топко, 4 топко, 5 топко ушундай кылып иштетсеңиздер, сабактарыңыздар кызыктуу болуп өтөт.